Her bir көз ilmem, her bir dem alıp жатқан өзі бақыт емес пе? Her bir таңды, күндің нұрын көріш өзі бақыт емес пе? Her bir күнге жаратқанға шексіз шүгірлер болсын. Кыш келіп, бардығыз үйді жылуулығын көттік. А бирок үй жылуу болгон менен жүрөктөрүбүз муздак бойдон калууда. Келиңиздер, үйдү жылытыштан мурда жүрөктөрдү жылытыңыздар. Эркек кишиге сый керек, аял кишиге жылуу мамиле керек. Бирок экөөнүн тең издегени бир эле нерсе. Бул түшүнүү. Ошондуктан үйдү жылытуудан мурда бири-бириңиздерди түшүнүңүздөр. Бири-бириңиздерди кадырыңызга жетиңиздер, сыйлаша билиңиздер. Ошондо жүрөктөр жылымайынча эч качан үйүңүз 5 тонна көмүр болсо деле жылыбайт. Жашоодо бактылуу болуш үчүн көп нерсенин кереги жок. Жылуулукту, бакытты сүйүүнү сырттан издебеңиздер. Ал сиздердин жүрөгүңүздө. Дегеним, бири-бириңиздерден көп нерсе күтүп албаңыздар. Кандай болсо, бири-бириңиздерди ошондой кабыл кылыңыздар. Ошондой түшүнүүгө аракет кылыңыздар. Эң негизгиси жокко эмес, бар нерсеге шүгүр кылыңыздар, сабыр кылыңыздар. Эң негизгиси бири-бириңиздерден эчте күтпөй жашаңыздар. Колдон келишинче мээрим бериңиздер. Мээрим менен сүйүү бул бекер. Мээрим менен сүйүүнү алыш үчүн жараткан менен байланыш түзүңүз. Жараткан менен байланыш түзүлмөйүнчө сизде эч качан сүйүү, мээрим болбойт. Жараткандын мээрими жана сүйүүсү чексиз.